Сүрөтчүлөгөндөр өзүнчө бир керемет дүйнө, анын тереңдигинде ажайып кооздугунда чек жок. Нурбек Жолбунов Тоолун Нарын жергесинин кулуну. Ал 1969-жылы Куланак айылында жарак дүйнөгө келген. Анын чыгармачылыкка аралашып калышына шаркыроо аккан Нарын дайрасынын добушу, чокусу көктөрөгөн аска зоолор, сыдырым жерге термелген жашыл адыр жана ошондой эле ата-энеси, бир туугандары түрткү болгон. Нурбек мырза ар бир жараткан эмгегинде адам менен табият ортосундагы байланышты ачып бергенге аракет кылат. Бул ирет Кооператив атындагы көркөм сүрөт музейинде каарманыбыздын "Менин сүйүм, менин кайгым" аттуу 4-чү жеке сүрөт көргөзмөсү ачылып, көрүүчүлөрдүн сынына коюлган. Анын чебер колунан сүйүүнү, кайгыны, терең философияны камтыган чыгармалар жаралган. Каарманыбыз алардын ар бири талыкпаган майда эмгек аркылуу сүйүүгө жана кайгыга малынганын айтат. Менин сүйүүм, менин кайгым деп аткан себебим анткени менин сүйүүм, менин келечегим, менин үмүттөрүм, менин ийгиликтерим жетишкен. Мен ой толгоомда ошол убакта менин кайгым деп айткан себебим анткени чыгармачылыкта жетишиш оңой эмес да. Мен тарткан түйшүктөрүм чыгармачылыктагы көргөн азап тосоктор иштеп атканда изденүүм чыгармачылык болгон. Ошондой эле чыгармачылык болгон баягы ой толгоом, сар санаам дегенди билдирет да. Өнөр ээсинин чыгармачылыгы ар тараптуу. Анын эмгектеринде кыргыз элинин байыркы жана азыркы жашоо сүртүмдөрү, адабий чыгармалардын каармандары чагылдырылган. Кыргыз элинин тарыхын, жашоосун, философиясын, салт санасын, үрп-адаттарын, кайгысын, бактысын башка элдерге, дүйнө элдерге айткым келет да ошо өзүмдүн чыгармаларым аркылуу. Азыр мына мен чийден жасалган чыгармам бул Ак өргөө деп аталат. Казан аялга арналган бөлүгү да. Ал эми боз үйдүн сол жагы эркекке арналган, эр жак деп коет. Эркекке тийиштүү окуяттар коюлган. Ар кандай кыл кыягы, музыкалык аспаптары, эр токуму, ат жабдыктар. Мен ошондой эле мен жалаң эле чий менен иштебестен кийиз менен да иштейм да. Мына кожо жаш жөнүндө уламыш деп аталат да. Биздин ар кандай кыргыз элибизде уламыштар, жомоктор бар да. Мен ошо кожо жаш жөнүндө уламыш деген ошо кожо жаш жөнүндө бирде жасагам да. Мына эки жакта кожо жаш жигиттер менен кай берендерди атып өзүнүн элин багып атат да. Мурас деп аталат композиция. Биздин кыргыздар ат өтө аз деп багышкан да, жылкы баласын. Өзүнүн канаты аты жок, кыргыз бул кыргыз эмес болгон, өзүнүн канатындай эле болгон да. Ошол эле мына кыргыздын урууларын, эң тамгаларын жазып, ошо композицияны түздүм да. Табиятка чыкканда сөз кыдырып кооз таштарды көрөм, ар кандай бактын, дарактардын тамырлары бар, ошолорду кыдырып көрүп, анан өзүмө керектүү композицияларды ойлоп таап, чыгып иштейм да. Монун баары Нарын суунун таштары да. Кыргыз дүйнөсү деп аталат могу композиция. Кыргыз деген табиятка жакын болгон да. Сүрөтчүнүн балалыгы ажайып кооз Теңиртоонун койнунда өткөн. Ал элдин бейкапар жашоо турмушун, өзүнүн өмүр жолунда бактылуу учурларды кагаз бетине түшүргөнгө аракет кылган. Бул жерде мен балалык бактылуу күндөр деп аталат да. Мен азыр ойлосом эң бактылуу күндөр менин балалыгым экен да. Мен ушул жерге көпкө балык кармаган ойногондо көп барчумун ушул жерге. Анан ошону эстеп, сагынып, куса болгондо ошол жерде көрүп жүргөн үчүн ушуну тартып койдум да. Бул болсо дүйнө жүзүнө тынчтык каалайм деген, бул жана айтып кеткен эле согуш болбосун, ата мекенибизде тынчтык болсун, монтип гүлдөр жайнап, кыздар монтип гүл терип жашай берсин деген сөз да. Ошону менен бирге эле сүрөтчүнү учурда болуп жаткан баңгилик, ичкилик сыяктуу терс көрүнүштөр да ойлондурбай койгон эмес. Могу ажал деп аталат да, бул инсталляция болот. Азыркы убакта наркомания, алкоголизм, тамеки тартуу өтө актуалдуу тема болуп атпайбы? Мен ошону иштегем да, таштыга чегип, адамдын баш сүйөгү череп деп коет го орусча. Мисалы үчүн арак ичсең, ийне сайынсаң наркоман болсоң, тамеки тартсаң, ар кандай дарылы таблеткалар ичсең, акыры монтип ажалга алып келет сени. Өлүмдү өзүң чакырып атасың ажалды дегенди билдирет да. Бул эми болсо безумие, акылсыздык деп аталат. Боюнда бар наркоман аял өзүнүн баласын ушу ийне сайып, тамеки тартып, арак ичип атып, уже өлтүрүп койду. Уже инвалид болуп калды, уже киши эмес дегенди билдирет да. Эненин курсагы, бул баласы жаткан. Мына бул кыргыз элине тиешелүү буюм тайымдардан жаралган композиция көчмөн деп аталат. Сүрөтчү бул жерде ата-баба мурасын, кыргыз элинин көчмөн турмушун ачып берген. Кыргыздар деген тогуз коргол ойношкон, таштан жасадым да, аны жыгачтан жасайт да көбүнчө. Мен ошо төөлүктүү болсун деп, бышык болсун деп ташка коюп жасадым да, тогуз коргол ойну. Ошондой эле мореки биздин аттын такалары, чүкөлөр, доңкелери ата-бабадан калган, булар да өнөр да, көркөм өнөр. Чүкө ойноп беришкен, упай ойношкон, орду атышкан. Маек соңунда Нурбек мырзанын чыгармачылыгына ийгилик каалап узадык.